Assalamu alaikum, menin urmatlı Kırgız elim. Bismillahirrahmanirrahim. Bardıq maqtoolor alqışlar жалгыз жаратуучу Аллах Таалама болсун. Salamlar, salavatlar Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bolsun. Kırgızlarda makal var. Allah degen açıp albayt, Kuday degen kurg albayt de barыбыз эле айтып беребиz, бирок терең маанисине түшүнө албайбыз. Бул чындык. Мен ушундай Kuday degen адамдарга жардам бергенимди айтып берейин. Мен ал адамдарды көргөнгө чейин алардын Kuday деген кишилер экенин билген эмесмин, тааныган эмесмин. Мен дарылагандайын өзүм таң калып атам. Bir 2-3 окуяны айтып берейин далил катары. 1998 жыл болуш керек. Ал кезде мен Чоңарык айылында жашачумун. Шам намазы болуп калган. Ошо кезде Дайрат алайында бешке чыгып калсам, бир жигит келип, атам чакырып атат. Үйдө энемди барып дарылап берип коюңуз деп калды. Эми ал кезде мен да жаш болчумун. Атаң канча жашта десем, 90да дейт. Анда барам. Сен мени күтпөй эле кой, үйүңдүн адресин айтып кой деп. Шам намазы окуп анан үйүнө бардым. Барсам эшиктин астында бир ушундай бир чүкөдөй болгон кичинекей ата туруптур. Уйгур улутунда киши экен. Ассаламу алейкум деп салам айттым. Алейкум салам деп алиги алды. Балам келдиңби? Жакшы рахмат келипсиң. Жүр үйгө кир. Мына менин байбичем 3 күндөн бери буту колу баспай тура албай төшөктө жатып калды. Ушуга окуп дем салып бер балам. Мени сендени дарыгер деп уктум деп. Анан менин үйүнө кирип апанын тамырын кармап, окуп дем салдым, сууга дем салып ичирдим. Ошентип бир жарым саат, 1 саатка жакын аракет кылдым. 1 сааттан апа үйдө туруп кетип, эшикке чыгып, барып Дайрат алып келип, анан бизге чай коюп атат. 3 күн баспай калган апа. Анан мен өзүм таң калып калдым. Я Алла, бу кандай болду? Мен 1 саат окусам эле баспай калган адам туруп, эшикке чыгып, бизге келип чай коюп берип атат. Ошондо апалар бир 80 жаштарда болчу. Анан сүйлөшүп отуруп калсак, анан ошол ата мага батасын берип атат. Мен да ал кезде жаш экенмин, жакшы түшүнбөпмүн, балалык кылыпмын мен дагы. Уулум, сага чоң рахмат. Сен менин энемди дарылап бергендей соо иш кылдың. Муну киши жаш кезинде менин байбичем болчу. Азыр бул менин энем дейт. Ушул кемпирдин бакканынан караганынан мен 90го чыктым уулум. Бул кемпир өлсө аркасынан 3 күндөн эле мен да каза болуп калам. Бул менин энемдей болуп калды деп ыйлап батасын берип атат. Анан ошол жерден мага айтат: "Ey балам, ушу сен кармап аткан табыпчылык илимди илгери мен 16 жашымда китептен окуганмын. 90го чыкканда бул илимдин күчүн көрдүм" деп. Эми ошо мен жаштыкта өкүнүп атканым кайсы китептен окудуң деп сурап койбоймунбу? Каяктан окудуңуз деп билбейм да. Эми окуса окуптур да деп. Анан батасын берип, балам, бул илим кафырларда да бар, Куранда бар деп атат. Кафыр менен мусулмандын айырмасы, мусулмандарда шарият бар, кафырда шарият жок. Ошон үчүн мусулмандардыкы бир аз күчтүү болот, эч кимге айтпана мусулман күчтүү деп. Сен 5 убак намазыңды таштабагын балам. Намаз сенин өмүрүңдү узартканга себеп боло турган. 5 убак намазыңды окуп, бул илим миңден бир адамга токтой турган илим. Сен кармапсың балам, бекем кармагын деп. Анан мен кетип калдым. 1 айдан кийин ушу Чоңарык жакта бир аксакал киши каза болгон экен, ошонун тазиясына Куран окутканга бардык. Ошол жерге барып, эл келген жерде мен да кирип отурсам, анан Куран оку дегенде, мени тааныган кишилер айтып калды: "Куан байке, сиз окубайсызбы Куран?" деп. Анан мен айттым: "Бизде да звания деген бар, чоңдор бар. О, якта генералдар отурат. Мен лейтенантмын" деп тамашалап койдум. Ошол жерде Закир ажы деген уйгур улутундагы Куранды 2-3 тилге котора алган ажы киши бар эле. Азыр деле бар ал киши. Анан айттым: "Ой, Закир ажым, сиз окубайсызбы?" десем, "Жок, менден да катта чоңдор бар, алар окусун" деп калды. Анан мен таң калып калдым. Мен үчүн эң чоң киши деген ошо Закир ажы болчу. Бул Закир ажыдан да каттасы кандай болду экен деп. Анан 4 күйдөн бир ишиге жол берди. Анан бир улуу киши экен, окуду, аябай чоң суроо окуду кырааты менен. Анан мен эңкейип отуруп карадым. Карасам, баягы мен үйүнө барган Чүкөдөй деген ата ошол киши Куран окуп атыптыр. Анан эшикке чыккандан ошо Закир ажыдан сурадым: "Ажеке, бул киши ким?" десем, "Жаштар, силер тааныбайсыңар да. Бул Абдыкерим деген кары" дейт. Кары деген профессор, Куранды жатка билген киши болот. Азыркы кааракер менен илгеркилердин айырмасы бар. Алар оор шарттарда Куран жаттаган. Илгери Абдыкерим кары келатат дегенде адамдардын баары жолдон каччу. Ушунчалык кадыр барктуу адам болчу.
Арылык деген бул хор экен балам. Азыр эч ким тааныбайт Абдыкеримди. Анан мен айттым, ажеке мен баягы күнү бул кишинин үйүнө барып байбичесин дарылап бердим эле. Мунун кара экенин билбей, аябай чоң молдо болуп алыптым эле, кырааты менен Курандарды окудум эле. Кара экенин билгенде үнүмдү чыгарбай окуган экенсем, сен жакшы кылыпсың, бу кара экенин батасын алыпсың деп. Анан чыгып калды, ата чыгып барып чуркап барып учурашсам анан уулум келдиңби дейт. Келдим ата, апа кандай десем, балам ошо сен кеткенден бери апаң жакшы, Кудайга шүгүр өмүрүңү берсин деп. Анан мен муну кандай максатта айтып атам? Көрсө атабыз карак экен, апабыз намазкөй адам экен. Булар балакатка жеткенден бери дин менен жашаган адамдар экен. Мен өзүм дарылап барып өзүм коркуп кетип атам, мындай тез убакытта шифа болбош керек эле деп. Көрсө жана Алла деген ач калбайт деген Аллахымдын сүйгөн пенделер экен. Ошолор кыйналган кезде себепкер кылып, Кудай Таалам мени бар ана пендеме жардам бер дептир. Бул Кудай деген кишиге Кудай Таалам таштабайт деген ойду айткым келип атат. Андан кийин дагы бир окуя, бул мен ал кезде 94-жылдар болуш керек, 1994-жылы. Ошо кезде бир түнүндөсү бир жигиттер келип, энебиз ооруп атат эле, сиз жөнүндө угуп калып, азыр алып кел деп атат деп. Түнкү саат 2-де келип алышыптыр, 12-ден өткөндө. Анан бара албайт элем десем, энем катуур эле баса албай атат. Жашы бир тобулуу жаштагы апа. Анан айласынан бардым. Барсам ал апа да баса албай калган экен. Кыргызстанда 3 ай больницада жатыптыр. Казакстанда 6 ай жатып келиптир. Мен диагноздор эсимде жок. Анан эртең дагы врачтарга сүйлөштүк эле, больницага жаткызат элек. Анан сиз тууралуу угуп калган экен, мени алып баргыла деп атат деп. Келип, тамырын кармап, анан ал апага да 1 сааттай аракет кылдым. Окуп дем салдым, сууга дем салып ичирдим. Анан апа мен сабагыма барышым керек эле, жумушум бар эле. Эртең түштөн кийин келейин деп дем салып коюп түнкүсү 3:30-да кеттим түнкү саат. Эртеси анан жумуштарым бүтүп абеттен кийин келип үйүнө кирсек эч ким жок экен. Баягы апа жаткан бөлмөгө кирсем төшөк журкан жыйылып калыптыр. Биринчи коркуп кеттим мен. Улайган киши болсо 6-7 айдан бери төшөктө жатса каза болуп калдыбы деп оюм ар кандай деп. Себеби эч ким жок. Өзүм издеп жүрөм апаны. Анан үйүнүн арка жак жагында временкасы бар экен. Ошого шашып барып эшигин ача калсам, ошол жерде апа машина тигип атыптыр, тасман тигип атат. Муну келиндер машина жүрө албайт деп. Барсам бир козду тодуруп, түлөөгө даярданып атыптыр, өзү басып кетиптир. Эртең менен турсам эле эчтемке болбогондой басып калыптым дейт. Анан ага да таң калып атам, бу кандай болду? Анан акырын чай ичип отурбай, апа сиз деген эмне деген кемпирсиз өзү? Каяктан келдиңиз, кимсиз десем, Нарындан келдим. Апа, өмүр баяныңызды айтып бериңизчи. Десем, ай балам, менин өмүр баяным эмне? Биз мал салдалып алда чоңойдук. Динге кандайсыз десем, 9 жашымдан бери намаз окуйм балам дейт. Элдин баары атеист болуп динден чыгып кеткенде мен түндө жашынып алып намаз окучу элем дейт. Ошо сиз ошо балакаттан ушул жашка чейин намаз окуган экенсиз. Кудай Таалам сизди жакшы көрөт экен апа. Мен сизди дарылап кайра өзүм чочуп коркуп атам, мындай болбойт. Себеби Кудай Тааламдын сүйгөн пендеси экенсиз. Ошон үчүн Аллахым сизге шифасын бериптир деп. Мен дарылап коюп сабагыма кеттим, апа Нарынга кетти. Ал апанын атын мен билбейм. Же сурап албаппын мындай деп. Ушундай касиеттүү адамдарга Кудай өзү сүйгөн пенделерине эч бир жамандык кырсыкта таштабайт экен. Андан кийин бир акыркы окуяны айтып берейин. Мен муну окудум, муну көрдүм, муну себепкер болдум деп айтам. Илгери бул дагы бир 94-95-жылдар болуш керек. Биз бир жерге бир конокко барып, бир 5-6 күн туруп калдык. Ошол жерде бир ошо кезде мен дагы жаштык кылып түшүнбөптүр. 97-деги карыя ата экен. 5 убакыт намаз окуйт экен. Анан мени менен бир бөлмөгө жаткызып коюшту, намаз окуйсун деп. Анан ошол кезде 97 дагы ата ушунчалык чыйрак экен, ылдан басып. Эртең менен багымдат намазына турганда менен мурда туруп 2 күн кеч калып калдым. Ошо абышкага жете албайм. Анан кийинки күнү 1 саат эрте коюп алып, саатты будильникти туруп алып намаз окуп келип, жатып калдым атадан мурда. Кечигип намаз окуш мага уят болуп атат. Анан уктабай жатсам, ата аябай узак намаз окуйт экен. Анан ал кезде жаш болчумун. Мен намазды ката окуймбу, туура эмеспи? Мен 10 эле мүнөттө окуйм. Ата жарым саат окуп атат. Анан кийинки күнү дагы ошондой туруп калып, намазымды окуп, анан жуурканды төшөктө атага жакын салып койдум. Намаз окуганын угуп жатайын бул деп. Десем, ошо ата деле мен деле 4 ракат багымдат намазын окуйт экен, бирок аягында тилекти көп суранат экен. Ушу кыргыз элим жерим аман болсун, бала чакам аман болсун деп баарын суранып келип, аягында, о Кудай Таалам, өзүңүзгө ыраазымын. Быйыл 97-ге чыктым.
Kudayağına şükür Allah'ım. Emin mağa da 3 yıl ömür beriniz, 100'ge çıkıp olayın. Nevelerim beni 100 bay dep dursun dep. Anan tigi 97 atanın ömür sırağanı görüp tova dedim. Ya Allah, adam ömürbe toybayt degen uşu eкен dep. Keyin anan oşol atanın arkasından аңдып жүрдüm. Kuday talam uşu kişinin tilegin bereybi je berбейби dep. Andan daim neverelerin telefonunu alıp sorap koyum. "Ay çoң atаңар barбы?" dep. A men kандай maksatта sorap atkanım hiç kim bilmeyip, men tigi kişinin niyeti kabul boldu dep. Oşontup 5 yıldan keyin anan telefon çasam, yakında çoң atabız kaza boldu dep. Oşonda 97 yaşında Allah Taalandan 3 yıl ömür türedili, 5 yıl ömür veriptir. Men bunu menen emneni aytkım kelip atat, Kuday Taalamdan suray beriңizdер. Allah Taalam tilekti kabul kılat, jakşı niyet menen surasa. Ben oşonu öz gözüm menen görüp, kulağım menen ukkan kişi oşol. Allah Taalamdan 3 yıl ömür süredile, 5 yıl ömür beldi. Keyin kaza bolganda 102'ge çıktı dep koyuştur. Bunu menen emnen aytkım kelip atam, Kuday Taalaga толук işениңиздер. Niyet tileklerdi kabul kılat. Kanday tilek suransa da, jakşı niyetlerdi suransaňızдар. Kuday dep jaşaýly. Kuday Taalanın bar ekenine işeneýli. Menin aytayın degen bugünkü niyetim, tilegim uşul bolsu, zamanımız tınç bolsun, Kırgız elimiz, Kırgız jerimiz tınç bolsun.